İnsan jaraldı bir mezgilde jok ele. Jaralgandan başlap insan ölbөйт, болгону көчөt. Апанын курсагынан бул жашоого көчкөндөй, бул жашоодон кабырга көчөt, кабырдан кийин хашырга көчөт. Хашырдан кийин имма шакира ва имма кафура. Оң жака же сол жака, бейишке же тосокко. Болду. İnsan жок болбойт. Ал эми аалам жок болот. Ааламдагы эмне нерсени көрсөк баардыгы жок болот. Кайра тирилгенден кийин дагы жок болот. Allah subhanahu wa ta'ala бүткүл асмандарды, жерлерди, булуттарды, дуалдарды, килемдерди, төшөктөрдү, бактарактарды, бүт көзгө көрүнгөн нерселердин баардыгын кайрадан тирилтет. Мейли айван болсун, мейли нерселер болсун, Аллах Таала баардыгын тирилтет дагы, алар күбөлүккө өтүшөт. Жердин үстүндөгү халифага, орун басарга, адам баласына баардыгы күбөлүккө өтүшүп, анан Allah subhanahu wa ta'ala аларды топурак менен топурак кылат, жер менен жексен кылат, баардыгы топурак айланып жок болуп кетет, ал эми инсан жок болбойт эч качан. Демек башталышыбыз бар, аягы жок деген маселе. Эми Allah subhanahu wa ta'ala сиз менен бизге өмүр берди бул жашоодо. Эң кымбат бул өмүр. Адамдын жашоосу, замана бул өтө кымбат. Эмне үчүн кымбат? Себеби анын бадили, анын ордун баса турган нерсе жок. Бул жашоодо Алла сактасын. Алла сизге эмне берген болсо, ошол нерселер сиздин колуңуздан чыгып кетиши мүмкүн. Байлык болобу, күч болобу, сулуулук болобу, бийлик болобу, үй бүлө болобу. Эмне нерсе сиздин колуңуздан чыкса, анын орду бар. Башка нерсе анын ордун толтурат. Бирок бир нерсенин ордун эч нерсе толтура албайт. Ал өмүр. Ал жашоо. Алла сизге берген жашоо, ага эч нерсе тең келе албайт. Ал чоң неамат, чоң жакшылык. Ошондуктан эки нерсени пайгамбар алейхиссалам өзгөчө белгилеп айткан. Неаматани, ал экөө тең Алланын эң чоң жакшылыгы, неаматы, магбубун фихима касирун минан нас. Бирок көп адамдардын көпчүлүк бөлүгү ал эки неаматты кадырлабайт. Ал эки неаматтын канчалык кымбат экендигин билбейт. Ас-сиххату вал фараг. Биринчиси ден соолук. Канчалык кымбат экендигин инсан билбейт. Ооруганга чейин инсан билбейт ден соолук канчалык кымбат, баалуу экендигин. Экинчиси өмүр. Бул да өтө кымбат нерсе. Ошондуктан арабтарда айтылган сөз бар, макал. Ал вакту асману миназ захаб. Уақыт алтындан да кымбат дейт. Түшүндүк окшойт. Эмне үчүн алтындан кымбат? Алтындын алтынына жетсең болот. Бүгүн болбосо эртең жетсеңиз болот. Бирок сиздин өмүрүңүз кайра кайтып келбейт. Бир жолу гана өмүр берилет. Ибн Кайым деген алым өткөн. Ошол айтат, күн сайын күн чыгар менен жарыя кылат, элон кылат калайыкка. Ана халкун жадид. Өзүнүн тилинде айтат экен, мен бүгүн жаңы күнмүн. Сен күнүгө эле күн чыкканда адашып, ушул күн кече эле чыкты эле, бүгүн да ошол эле күн чыкты деп алданып калба дейт. Күн айтып атат. Мен жаңыдан чыккан күнмүн дейт. Амалука алейка шахид. Бүгүн кандай иш кылсаң, эртеден кечке чейин, кечтен таңга чейин, кыямат күнү ошолордун баардыгы сага күбөлүккө өтөт дейт. Баардыгы күбөлүккө өтөт. Фактани минни, сен менден пайдаланып калгын дейт. Мени кадырлап калгын. Вала ауду илайка ила яумил кыяма. Кыямат кайымга чейин мен кайра кайтып келбейм. Күн күнүгө батканда Аллахтын өкүмүнөн суранат экен. Я Рабби, мүмкүнбү мага, рухсатпы? Мен дагы чыгайын, мен дагы жарыкты берейин, дагы максатымды аткарайын. Эмне үчүн мен жаралган болсом, ошол миссиянын негизинде, ошол максаттын негизинде мен ишимди өтөйүн. Эмне кылайын деп суранат экен. Күнүгө күн батканда. Хадисте келет. Allah subhanahu wa ta'ala рухсат берет экен. Раббиси ага изин берет. Макул чыга бер. Bir gün келет, күн батып, сажда кылып, Алладан эртеңки күнү чыгуусун суранганда, Алла Таала рухсат бербей коет экен.
Аллах Таала айтат, кайсыл жактан баткан болсоң ошол жерден кайра чык дейт. Күн батыштан чыкканда бул кыяматтын эң чоң белгиси. Кыямат андан кийин көп өтпөй болот. Бул эң акыркы белги.